Assalamu алейкум туғандар. Бардыңыздар, Алланың рахматы райымы мейірімі болсын. Өте бір мындай сілермен бір немен бөлішіп кетейін дедім. Мұсылман өзі адам тың болуш керек. Мұсылман алдабайды дағы, алдаттырбайды дағы да. Мындай ишеніп эле бардығын алдырып қою отыра бербейді да. Интернетте бүгінгі күнде мошенниктер өте көбейді. Азыр мен сілерге көргөзүп берем, мына карагыла. Бул башка видео. Республикасының өте пайдасы ушуну монтаждап мен чыгарган, карагыла. Каналын барлығыңыздар эле көрүп жүрсөңүздөр керек. Бүткүл Кыргызстан боюнча өтө бир кызыктуу канал. Ошол каналда мына ушул жигиттерибиз кызмат кылат экен. Эми 300 000 сом биз колдоо катары баарыңыздарга тапшырабыз. Бүгүн байке жана баардык сиздин командаңызга ыраазычылык билдиребиз. Аракет кылалы, эмгек кылалы, сөзсүз түрдө иштеген иштейт. Ошол сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Кудай жараткан ыраазы болсун сизге. Бул мошенниктер, бул биз башка Тилимпост деген биздин кыргыз тили кызмат кылып аткан балдарга 300 000 сом мындай белек кылып бергенбиз кызмат кылып. Ошол нерсени видеону алып монтаждап адамдардын башын айландырып ушинтип акчага отурсаң ушундай болот деп адамдарга биздин лицону колдонуп аткандар көп да, өтө көп. Ошон үчүн туугандар мындай нерселерге ишенбеш керек. Жакылап азында Мбанктан ушунтип акчасын алдаттырып коюп аткандар көп. Мбанктан сизге мондай бир немелерди жиберип, момдай кылсаң, момдай деп сизге эме кылып, сиздин атыңыздан кредит алып коюп аткандар бар. Туугандар, жеңил акча болбойт. Маңдай тер менен гана акча келет да. Ошол акча адал акча да. Кантип эле 5 000 сом салсаң 50 000 сом чыгып калат, 50 000 салсаң 500 000 сом чыгып калат. Кантип эле ушинтип болсун? Зарплатаңарды көбөйтүп беребиз, анан тигинтип берип мындай болот. Бул точканы бассаң мындай счетторуң баарын кагып кетет. Канчасын көрүп атабыз сыздап жүргөн. Андай жеңил нерсеге ишенбегилечи туугандар. Канча айылда отуруп акыркы акчасын мындай ун ала турган акчасын, ушу май ала турган акчасын, сахар ала турган акчасын алдырып жүргөндөр бар да. Красивый кылып сүйлөп, жолук салынса эле, сакалчан болсо эле аларга туугандар видеодон көрүп ишене бериш болбойт аларгачы. Жакылап, тактап, карап жөн акча келбейт. Мынча акча салсаң мынча кылып көбөйтүп берем деген бул жок бул. Бул абсолютно аферистер, абсолютно каныңарды иче турган, акчаңардын баарын алдап кете турган адамдарда. Интернетте толтура мындай нерсеге ишенбеш керек туугандар. Барыңыздарга да кайрылам. Азыр үндөр искусственный интеллект деп коет. Мына көрдүм ушу. Дагы мен бир нерсени көргөзүп коеюн азыр бул жакта. Азыр видео көрсөм, Абдышүкүр устаздын үнү менен монтаждап дагы чыгарып атат да. Мындай кылат, тигиндей кылат. Ошого адамдар ишенет экен. Азыр үнү менен кошо жазап салат. Ар кандай кылып чалып, балаң больницада түшүп калды, мындай кылып калды, СМС жазып, сала койчу, мала койчу, аферистер толтура. Дагы кайрылам туугандар, ушул нерсени этият менен жакылап карагыла. Ишенбегиле мындай нерселергечи. Азыр аферистер өтө чаштан көп азыр. Эмне көп, азыр аферист көп болуп кетти да. Ошого туугандар бардыгына таратып койгула, мындай жеңил нерсеге ишенбегиле. Акча жеңил жол менен табылбайт туугандар. Мээнет менен, эмгек менен табылат да.